Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга салам айтып, Ош ТВ телеканалында даам көрсөтүүсү өз чыгарылышын баштайт. Дайымкыдай сиздерге өзгөчө болгон даамдарды сунуп, биздин студиябызда Суксуралиева Самара жана мен Гулиза Орозбек кызы болмокчубуз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Гулиза, айым бүгүн эмне жасайбыз дебейсизби? Эмне жасайбыз бүгүн? Бүгүн Гулиза айым сонун аябай тез, оңой, анан аябай жештүү мына турецкий рулет жасайбыз. Фарш менен болот, аябай сонун чыгат. Буга кетүүчү биринчи эле ингредиент бул лаваш болот. Лаваш көчөдөн сатып аласыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Оңой эле. Бул эгерде жок болуп кала турбосо, үйдө деле өзүңүздөр жайсаңыздар болот. Камыр жасап туруп эле. Камырына суу, туз, un, высший сорт un болсо эле болду, аябай сонун чыгат. Анан кийин аз-маз катырып туруп, эки жагын баягы кактап туруп жасап алсаңыздар деле боло берет. Эгерде шарды жасасаңыздар, мындай лаваштар менен иштесеңиздер боло берет. Күн эле бизге дал ушул лаваштар ыңгайлуу, себеп дегенде билесиздер, бир бардыгы биригип 5 болот, бир упаковкада ошондо. 5 болот. 5 болот. 5-өсү 50 сом гана болуп турат. Бизге ушул алынган ыңгайлуу. Азыр андан кийин лаваштан тышкары бизге фарш кетет. Фарш уйдуку боло берет. Мына мясорубкадан өткөзүп аласыздар, же болбосо мындай чоперден өткөзүп алсаңыздар болот. Андан кийин пияз кетет, сөзсүз чеснок кетет. Анан мурч, эки түрү кетет, кызыл светинен, кара светинен. Анан сөзсүз туз кетет, чеснок обязательно болот. Пияз менен этиңиз болсо, дал дароо биз айткан түрктөрдүн рулетин жасап жеңиздер. Мындайча айтканда бир бөлүгү жана биздин кебаб же болбосо оромо шашлыкка окшошуп кетет. Эми биз пиязды сөзсүз мындай чоперди чыгарып алабыз обязательно. Майдалап албасак болбойт. Колдо тураганыңыз ончо окшошпой калат да. Фаршты жакшы бириктире албайт. Фаршка жакшы аралашпайт. Ошон үчүн чоперден чыгарып алганыбыз жакшы болот. Мына урматтуу айымдар, сиздерге дагы бир өзгөчөлүк. Биз азыр дагы бир неме кылып коеюн, жакшы аралашпай калыптыр. Аралашты. Сөзсүз. Мына чоперде мына майдалап чыгарып аласыздар. Азыр мына жерде 400 граммдай фарш. 400 грамм фаршка 1 штук пияз жетет, мындай ортоораак пияз болсо болот. Пиязды салып, мынантип. Салып алабыз. Фарштын үстүнө жамын майдаланбай калганды майдалап коебуз. Сөзсүз чеснок салабыз. Чеснокты көп салбайбыз, кичине эле салабыз. Чеснок адамдын организмине аябай пайдалуу. Витаминдер бар курамында. Ошондуктан сөзсүз түрдө кайсыл тамак жасабаңыз, чеснокту кошуп жасаңыздар, анан өзгөчө тамактын даамына чыгаруучу азыктардын бири бул чеснок болуп эсептелет экен. Анан мен кытайлардын бир берүүсүнөн көрүп калдым, Самара айым. Өзгөчө мына ушул чеснокко басым жасашат экен кытайлардагы. Анан мындайча айтканда, сиз жеп аткан тамак ашта витамин болбосо жештин кереги жок деп айтышты. Сөзсүз түрдө жеп аткан ар бир тамак ашыбызга маани берели. Ооба. Мынантип Гүлзайым жакшылап аралаштыра аласыз. Мындай сочный болуш керек. Аябай сонун болуп чыгат. Жанагындай фаршка билесизби, нанды кошуш керек деп калышат. Биз кошпойбуз. Жок, бул таза эттин өзүндө болуш керек. Неменин фарш, пияз
чеснок ушулар менен эле болуш керек. Нан кошуп койсоңуз муналдагы нанды жакшы окшошпой калат. Ону только котлеттерге колдонсоңуз болот, анан буга кереги жок. Фаршыбыз даяр болду. Биз дароо эле бул жакта духовканын листине дагы мондай салып алганбыз. Ооба. Пергамент бумага сөзсүз салып аласыздар, анан кийин лавашты мынтип чекелерин кыркабыз. Демек, лаваш төгөрөөк болсо болбой калгандай. Төрт бурчтук кылып кыркып чыгабыз. Четтерин алып коет экенбиз бир аз. Мен ойлоп атпаймынбы, могул лист төгөрөөк ушунун эле формасында депчи. Жок. Антип алабыз. Мыналарды ичине салып ийебиз анан кийинчи. Неме фарштын неме менен кошуп туруп, неме болбосун. Убал болбосун. Артыкчалык кылбайт экен. Эгерде ушундай чекелеринен арткан лаваштарды дароо эле ичине кошо салып салабыз. Аябай тоюмдуу болот бул узайым. Өзгөчө жана боюнда бар аялдар жегиси келе берет эмес, баары нерселердичи. Кебаб жегиси келип аткандар, шашлык жегиси келип аткандар. Ооба, үйдө эле отуруп жасап жесеңиздер болот. Бир аз этти фарш кылып жасай коюп, анын артынан 2 лавашты ушинтип даярдай коюп эле өзүңүздөргө жаккандай, каалагандай мына ушундай түрк рулетин даярдап жеңиздер. Тегиздеп коебуз мынтип. Тегиздедик, баарына бирдей жеткирип. Негизи азыр оорулардын бардыгы иммунитеттин пастыгынан келип чыгып атат. Анан сөзсүз түрдө биз ден соолугубузга кам көрүп, дайыма ушундай күчтүү тамактарды да жеп турушубуз керек. Диета дегенде эле биздикилер билесиз, аябай жанагындай салаттарга басым жасашуу эле айрым адамдар жешпейт. Мындай эти көп, жок, камырдан дешипчи. Жок, камыр тамак менин жеке оюм боюнча биздикилер арыктайбыз дейт дагы, күнүгө жеп аткан питаниясын сразу токтотуп туруп, анан кийин ушул зелендерге, ушул салаттарды көп жеп, кайра стресс болушат. Менин өзүмдүн жеке оюмча, ошол эми табакта иштеп жүргөнүм үчүн айтамын, тамакты күнүгө жеп аткан тамагыңызды жең, бирок аздан жең, өлчөп жең. Например, 150 граммдан мына рулетти тараза алып алсаңыз, кичинекей тараза алып алсаңыз, сөзсүз ошо таразага өлчөп 150, 200, 300 граммга чейин, например, биринчи 300 граммдан жең, анан кийин 200ге түшүң, анан 150ге түшүң. Ошентип мындай наоборот жебей койсоңуз стресс көп пайда болот дагы. Баягы нерв боло баштайбыз, баягыны жегибиз келип, анан кийин 3 күн, 4 күндөн кийин жарылып туруп, анан көп жеп аласыз, анан кийин ошентип кайра семирип, тамактануу режим бузулат. Тамактануу режими бузулат анан кайра элечи. Биз баарына мынтип туруп, баарына сүйкөбөйбүз. Мынал жагын азыр жумуртка сүйкөп туруп, мындай жабыштырып коюшубуз керек да. Ооба. Мынтип рулетти ороюсуздар. Мондай тыгызбы? Тыгызыраак боло берсин, тыгыз боло берсин мындай. Биз ороп алдык. Эми мындай жумуртка ак сарысын эле. Мындай тегиси. Негизи организмибизге сөзсүз эт дагы керек болот. Ошондуктан эттүү тамактарды да сөзсүз жеп туруңуздар. Туура тамактануу ПП деп эле биздикилер билесиз. Барын бир кылгандан кийин кыркабыз. Мынтип кыркабыз. Мындай рулет болуп калыш керек. Жанагы суши роллуга окшотуп эле кесип алабыз. Ооба, суши роллуга окшотуп эле кесип аласыз. Андан кийин биз көрүп атасыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз лавашка тегиз кылып фаршты салып эле андан кийин ороп, дал ушундай кылып кыркып алып атабыз. Анан мына жабышкан жери мындай неме кыласыз да, мындай. Ичинде, мындай ичинде калып кетиш керек. Эми
мындай палочкаларга сөзсүз киргизип чыгасыз. киргизип чыгабыз. Бир палочкага канча штуктап? Палочканын чоң кичинекейине карап эле киргизе бересиз. Кичинерээк палочка болсо 4 штук, 5 штук деле киргизип койсоңуз боло берет. Чоңураак палочка болсо бир 7-8 штук киргизе бересиз. Батышынча, Батышынча. Келесі. Киргизе бересиз. Кадимки эле биз көчөдөн жийген оромо шашлыкка окшош болот экен. Кебетеси. Бирөөсүн эле бир адам тойгудай го. Ой эме. Тойсо болот. Сорго урак адам болсо тойбой калышы мүмкүн. Эми үй шартында билесиздер, биз аябай кенен сонун кылып жасап жей беребиз. Өзүбүзгө мондай ченебейли. Демек, бир лаваштан дал ушундай 2 шишкебек чыгат экен, мондайча айтканда. Жанагындай оромо сыяктуу эле болот экен, мисалы үчүн биз лаваштан демек оромо деле жасап жесек болгудай. Боло берет. Бирок ошондо биз азыр мисалы үчүн лавашты эч кандай майлабадык. Биз оромону майлайбыз го, билесизби? Камырды жасагандан кийин. Ооба, сливочный масло менен майлап коесуз. Буну деле. Эми бул сал калгыраак болот. Бирок жарай берет. Жарай берет. Биз азыр экинчисин жасап атабыз. Дал ушул таризде эле буну духовкада бышырып алабыз. Эми буну аз-маз майлап коебуз. Майлап да коебуз, анан кийин жумуртканын сарысы менен да бир сыйра деп сүйкөп коебуз. Тегиздеби? Тегиздеп коебуз. Неме сал жылтыраагыраак болуп чыгат да эмеси. Сапсары болуп, жылтырап тегиз бышышы үчүн биз жумуртканын сарысынан Май-сай астыларына сүйкөштүн кереги жок. Себеп дегенде неме болот. Фарштын майы бар да, ошон үчүн фаршта согу өзү эле сонун болуп чыга берет. Аз-маз чесноктун майы менен майлап коюп дагы. Чеснок даам берет. Дагы берет, анан запах берет. Духовкага, урматтуу көрүүчүлөр, 200 градуска 15-20 минутта салып коебуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай шиш кебектерди даярдап алдык. Буну эми сиздер менен биргеликте духовкага салабыз. Азыр куризайым, турецкий рулетибиз бышкы чейин, ошого соус даярдайбыз. Бул соусубузга сметана, сүзмө, айран боло берет, аябай сонун соус. Биз азыр сметана деле даярдайбыз. Мына өзүбүздүн эле бир 3 кашык, 4 кашык сметанага сөзсүз зелень салабыз. Зеленден кинза болгону аябай сонун болот. Буну майда турап алабыз. Демек, курук жебеш үчүн сөзсүз түрдө жакшынакай табитиңизди ача турган болушу үчүн сөзсүз түрдө дал ушинтип үй шартында эле соусун дароо даярдап алабыз. Болбосо жанагындай кетчуп ошолор менен жей берсе боло берет. Боло берет. Жарай берет. Буга чёрный мурч салабыз, кара мурч сөзсүз. Аз-маз ширин паприкадан салып коебуз. Мындай көлөмүнө карап сала бересиз. Анан туз салабыз сөзсүз. Туз. Кичине чеснок салып коебуз. Көп эмес. Бир чесноктун бир чесноктун 4төн 1 бөлүгүн ушундай салып туруп аралаштырабыз. Анан бир 100 граммдай суу куюп коебуз. Сөзсүз эсте алабыз. Энди дал ушунун үстүнө эле суу куябыз. Муздак суу куюп коебуз. Аз-маз мындай коюу болбош керек, суюгураак болгону жакшыраак болот.
Аха. суу куюп аралаштырып мындай соус даярдап алабыз. Демек, коюу болбой, соусуз бир аз Суураак боло берсин. Сүзмө болсо, айран сәл суураак болуп калат. Айран кошо турган болсоңуздар, үйдө нак айран болсо деле, ого суу кошпой эле коюңуздар. А сметана менен сүзмө боло турган болсо, ондо азма суу кошуп койсоңуздар болот. Мындай соус болуш керек. соусубуз даяр болду. Сиздер күтүп аткандай, биз да күтүп атабыз. Духовкадан 10-15 мүнөттө бышыкканда чыгарып алабыз. Мына ушундай соп-сонун болуп даяр болуп калды биздин түрк рулеттерибиз. Бул тарабы бир аз соп-сонун болуп, эки тарабы тең кызарып бышат экен өзү. Бул тарабын ушул бойдон эле чыгарып көрөлү, тескери эмес. Кысырап аябай соор болуп пишет. Эми соусуна салабыз. Үстүнө эле ушинтип агызып коебуз. Агызып эле кое беребиз. Үстүнө агызып койсоңуз да болот, мынтип чекесине Жөн эле салып койсоңуз болот, өзүңүз. кааласаңыздар матырып жегиңиздер келсе, сөзсүз түрдө ушинтип жесеңиздер да болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз мына ушундай таризде бат эле жарым саатка жетпеген убакытта мына ушундай болгон өзгөчө тамакты даярдап алдык. Буну сөзсүз түрдө үй шартында даярдап көрүңүздөр дейбиз. Биз эми сиздер менен биргеликте даамын көрөлү. Кычырап тим эле укмуш. Жакшы болот экен. Соусу менен аябай жакшы чыгат. Чын эле айтканчалык бар экен. Сөзсүз түрдө лавашка оролгондугунун өзгөчөлүгү дагы, даамы дагы ушул жерде. Лаваштар кычырап, могул эт менен биргелешип жегенде өзгөчө даам берет экен. Буну билгиңиздер келсе, сөзсүз түрдө үй шартында даярдап көрүңүздөр. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Самара айым. Мына ушундай сонун болгон даамды бизге үйрөткөндүгүңүз үчүн. Анан сөзсүз түрдө баса белгилеп айта кетем, Кулинария Академия Ош окуу борборунан мындан дагы көп, 100гө жакын тамактын түрлөрүн үйрөнсөңүздөр болот. Ал үчүн бул жакта калтырган Instagram баракчага кирип сөзсүз түрдө маалымат алыңыздар. Мындан ары кийинки берүүлөрдө bundan да жакшы тамактарды үйрөтөбүз. Өзүңүздөр дагы комментарий жазып, мынаны көрсөтүп коюңуздарчы десеңиздер, биз сөзсүз сиздерге көрсөтүп үйрөтөбүз. Сөзсүз түрдө бул эфирлерибиз YouTube каналыбызда сакталат. Сөзсүз түрдө бул берүүлөрүбүз биздин YouTube каналыбызда сакталат. Ал жака кирип, көрүп, кенен өз оюңуздарды жазып калтырасыздар деген ойдобуз. Биз эмне ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Демек, кийинки берүүлөрдө амандашканча сак саламатта туруңуздар.